Салам достор, бүгін аябай қызықты бір темамыз бар. Стив Джобс кантип өзүнүн курган компаниясынан өз айдалып кетти. Стив Джобстун өмүрбаянын китебин окугандар же болбосо киносун көргөндөр билет, что Стив Джобс өзү курган компаниядан арадан бир 10 жыл өткөндөн кийин, болгондо дагы компания аябай сонун деңгээлге жеткенден кийин Стив Джобс өз айдалып кетип жатат. Ушуну талкуулайбыз. Стив Джобс баарыбыз билебиз, Apple'дын түзүүчүсү, Apple'дын куруучусу. Стив Джобстун өзүнүн компаниясынан айдалып кеткендигини талкуулагандан мурун муну түшүнүшүбүз керек туугандар. Стив Джобска чейин жана Стив Джобстан кийин деле толтура адамдар, толтура компания ээлери өздөрүнүн курган компанияларын өздөрү айдалып кеткен. Бул суроону түшүнүш үчүн баштап Америкадагы компаниялардын кантип түптөлүп, кантип өнүгөт деген нерсесин жакшы түшүнүшүбүз керек. Бардык эле жерде болгондой, компаниялар обычно идеядан башталат. Мисалы, менде моундай бир идеям бар, муну моундай бир продукт кылса болот, бул продукт менен элдин моундай бир проблемасын чечип берсе болот, же болбосо экологиянын моундай бир проблемасын чечип берсе болот. Иши кылып бардык нерсе идеядан башталат. Бирок идеяны реализация кылыш үчүн эмне керек? Акча керек. Бул акчаны биринчи этапта өзүбүздөн алабыз. Эми буга чейин өзүбүздөн топтоп жүргөн акчабыз бардыр, же болбосо зарплатабыз бардыр. Иш кылып, ошол өзүбүздүн чөнтөгүбүздөгү акчаны коротобуз. Бирок бул акча скорее всего жетпей калат. Эгерде биз миллионердин баласы болбосок, же болбосо өзүбүз миллионер болбосок, жаңы компания түптөп атканда биздин акчабыз жетпей калат. Стив Джобстун деле акчасы жок болчу. Кийин эмне болот? Обычно акча керек болгондо акчанын деген могул инвестиция маселесин карап көрсөк, инвестиция маселесинде бир канча этаптары бар. Булардын биринчисине 3F деп коет: Family, Friends and Fools. То есть бизде бир идеябыз бар. Бул идеяны реализация кылыш үчүн бизге акча керек. Бул акчаны биз биринчи кимден алабыз? Обычно үй бүлөбүздөн алабыз. Ата-энебизден, же болбосо бир туугандарыбыздан алабыз. Эгерде алар да жок болсо, деген дос туугандардан алабыз. Friends'тен алабыз. Же болбосо Fools деп коет. Булар кимдер? Булар деген биздин идеяга ишенген, биз менен туугандык байланышы же достук байланышы болбосо деле, биздин идеянын ийгиликтүү болушуна ишенген дилетанттар деп түшүнсөк болот. Бул этапта обычно бизге деген көп акча керек эмес. И так эле биздин досторубуз, туугандарыбыз, үй бүлө мүчөлөрү бизге көп акча бере албайт. Айталы, ашып барса $10,000, $15,000 же $20,000 берет. Бирок бул акча жетпейт, как обычно. Андан кийин эмне болот? Андан кийин бул акча жетпей баштаганда компания өнүгүп атат, бирок акча жок. В этот раз эмне болот? В этот раз инвестиция тартышыбыз керек болот. Инвестицияны эң жөнөкөй тил менен түшүндүрүш керек болсо мындай. Атай инвестиция кылган инвесторлор бар. Инвесторлорго барып, менде моундай бир продуктум бар, бул продуктунун, бул товардын же бул компаниянын келечеги аябай чоң. Бул компанияны мен $2 миллион баалап жатам. Сага бул компаниянын 10%-ин сатканга ыраазымын дейсиң, же болбосо макулмун дейсиң тагырага. Инвестор деле жинди адам эмес, ал буга чейин толтура компанияларга инвестиция кылып жүргөн адам. Сенин продуктуңду көрөт, сени көрөт. Эгерде сенин продуктуңда жана компанияңда потенциалы бар болсо, сенин компанияңдын 10%-ини $200,000 сатып алат деген сөз. Стив Джобстун киносун көрсөңөр деле, жана гаражда 5-6 досу менен иштеп атканда, билесиңби, бир крутой тачкада бир неме келет эмес, бир инвестор келет эмес, так эле аягына чейин ошол киши компаниянын маанилүү бөлүгүн ээлеген инвестор болуп иштейт. В общем, бул киши сага 10%-ин сатып алып туруп $200,000 берет. Бул $200,000 менен эмне кыласың? $200,000 менен ошондо Apple'ды өнүктүрөсүң, продуктуну жасайсың, продажага даярдайсың, маркетингге коротосуң, сотрудниктериңи коротосуң, арендаңа төлөйсүң, иш кылып компания үчүн колдоносуң. Эгерде и так эле компания үчүн колдонбосоң, компанияң банкрот болот деген сөз. В общем, инвестицияны алдың, андан кийин кез менен болот. Өзүм деле жакында инвестиция боюнча бир обучениеден өттүм. Кез менен болот. Биринчи поток инвестиция жетпей калат. Кийин экинчисин аласың, үчүнчүсүн аласың. Биринчисине $200,000 алдың, экинчисине деген $1 миллион алдың, үчүнчүсүне деген $5 миллион алдың. Бирок инвесторлордун деле потенциалдары белгилүү. Мисалы, миллиард доллар инвестиция бере турган компаниялар жок десе болсо керек. Тем более, что жаңы башталып жаткан компанияларга, Apple сыяктуу. Андан кийин эмне болот туугандар? Андан кийин инвесторлордун дагы акчасы жетпей баштаганда, же болбосо компания белгилүү бир этапка келгенден кийин, бизде жок, бирок Америкада бар нерсе IPO деген нерсе бар. И так эле Стив Джобстун айдалып кетишине түшүнүктүү себепчи болгон нерселердин бирөөсү IPO-го чыгышы деп айтса болот. IPO деген эмне? Бул Initial Public Offering деп коет. IPO-да кандай болот? Ошол эле Apple'дын мисалы менен айтыш керек болсо туугандар, мисалы Apple деген өзүнүн 4,6 миллион штук акциясын деген ачык публичный продажага чыгарып атат. Мен азыр точно эсимде жок, бир акциясы канчадан сатылган, бирок чындыгында бир канча инвестордун бере ала турган акчасынан намного көп боло тургандай суммадагы акча. Бирок Apple'дын IPO-го чыгышы кантип Стив Джобстун айдалышына себепчи болду деген суроого
келе турган болсок, IPO курулгандан кийин совет директоров курулат. Совет директоров деген эмне? Булар деген IPO'га чыккан кайсы бир компаниянын акцияларын эң көп өлчөмдүү сатып алган адамдардан турган бир кеңешме деп түшүнсө болот. Логичный ход, анткени элестетип көрсөңүздөр, мисалы миллиондогон долларларыңарды бир компанияга берип атасыңар да. Анан бул компаниянын келечегине ишенип атасыңар. Бирок компания деген маанилүү бир чечимдерди кабыл алаардан мурун силерден сурабай эле өзүнүн билгенин кылып атса, бул деле жакшы эмес да, туурабы? Тем более компаниянын башкаруусу бир эле адамга калып кетсе, анда деле проблема болуп калышы мүмкүн. Жыйынтыгынан эмне болду? Компания Apple IPO'га чыкты, бүтүндөй дүйнө боюнча адамдар акцияларын сатып алды. Бир күнүн ичинде Стив Джобс мультимиллионер болду. Мультимиллионер болду дегенде эле туугандар, Стив Джобс деген ошол күнү эле наличка миллион долларларды алып алды деген нерсе эмес. Просто Стив Джобстун Apple компаниясынын көп акциялары бар эле, ошол акциялардын баасы бир канча миллион доллар болду деген сөз да. Анан эмне болот? Совет директоров түзүлдү. Бир 6-7 адамдан турган совет директоров түзүлдү. Булар деген жана айткандай, компанияга эң көп акча вложение кылган, өздөрүнүн акчасына тережировать эткен адамдар. Стив Джобс башында CEO, директор, булар деген совет директору. Конечно, компанияны Стив Джобс башкарат, бирок деген маанилүү чечимдерде булар менен совет директору менен кеңешип турат. Же болбосо компанияда жаңы бир стратегия пайда болгондо Стив Джобс мыйзам боюнча, правила боюнча бул совет директоровдун макулдугун алыш керек, алардан бир өткөрүш керек муну. Алардын баары макул болсо, андан кийин компания ошол стратегиясына жараша жылат. Проблема каяктан чыкты? Бир учурда Стив Джобс Pepsi'нин башында турган кишини, CEO деп коет эмеспи? Ошол CEOну немеге алып келген болчу. Apple компаниясынын эң маанилүү жерине алып келип, совет директоровго кошкон болчу. Ошол совет директоровдун ичинде жүрүп, Стив Джобс менен өз ара кээ бир келишпестиктерден улам совет директоровду көндүрүп туруп, Стив Джобсту айдап жиберди. Мындайча айтканда, Стив Джобс биздин компанияны банкрот кылат. Эгер Стив Джобсту өзүнүн должностунан директорлуктан кетирбесек, анда деген биз ушунча вложение кылган акчабыздын баардыгы күйүп кетет деди дагы. Андан кийин бул маселени ортого шайлоого салды. Совет директоровдогу 6-7 адамдын баардыгы, дээрлик баардыгы Стив Джобстун кетишине макул болду дагы. Жыйынтыгында Стив Джобс өзүнүн курган компаниясынан өзү айдалып кетти. Достор, видеонун аягына чейин көргөнүңөргө чоң рахмат. Пикириңерди, сунуштарыңарды видеонун комментарий бөлүмүнө жазгыла. Каналга катталганды унутпагыла. Буюрса кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болгула.